Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаркыраган жаз келди. Ошо жаз менен кошо биздин бетибизге тактар түшүп баштады. Кандайдыр бир кургап атат терибиз. Ошону кантип кетирүү жолдорун жана ошогуну терини агартуучу масканы бүгүн мен сиздерге көрсөтүп берем. Бүгүнкү жасай турган маскабыз бул деген бардыгы эле үйдө болгон каражаттарды алгым келди. Биринчи биз сабизди эле алдык. Сабизди үй шартында блендерден аябай эле канча майда болсо ошончо терибизге жакшыраак сиңет. Ошон үчүн сабизди алып мындан да майдараак кылсаңыз жакшы болот да. 1 чай кашык алсаңыз ушул эле жетет. Экинчиси жана петрушканы алсаңыз, петрушканын ичинде дагы именно агартуучу зат бар. Ошол агартуучу зат да сизге жакшы жардам берет да. Муну алып өтө майдалап туруп, петрушканы өзүн же согун дагы кошуп койсоңуз болот. Андан тышкары твороктун ичинде жана молочный кислота ушунда көбүрөөк болот. Молочный кислота да бетибизди жакшы агартып берет. Твороктон аласыз, творогду кошосуз. Үстүнө эгер сиздин бетиңиз кургак болсо, сиз деген жанакы кадимки эле каймакты аласыз. Каймакты алып туруп, мындан дагы 1 кашык эле саласыз. Бул масканы алып жакшы аралаштырып, же ушунун баарын тең эле блендерден аябай майда кылып туруп, бетиңизди таза жууп, анан таза жуугандан кийин ошо суу боюнча, кургак эмес, суу боюнча ушул масканы бетиңизге койсоңуз, сиздин бетиңиз ак болуп, сонунда увлажнённый болуп жакшы болуп калат. Эгер сиздин бетиңиз майлуу болсо, анда сметананы албайсыңар, каймакты албайсыңар, сиз жөн эле айранды алып кошсоңуз, ошондо бетиңиз да кургайт да, майлуу болбойт. Кош бойлуу убакта сиз кепка болобу, шляпа болобу, ошолорду сөзсүз түрдө кийишиңиз керек. Күндө көп чыкпашыңыз керек. Көлгө барганда дагы күндүн астына, ачык күндүн астына жатканга болбойт. Анткени бул так деген билинбей туруп анан көп болуп чыгып кетет да. Так дагы пайда болгондо биринчи эпидермисте болот. Теринин үстүнкү эле катмарында болот да. Же терини биз үй катары ойлосок, биринчи крышасы бул эпидермис, стенасы дерма, фундаменти бул гиподерма болот да. Биринчи ошо үстүнкү эле катмарында болот. Ошо үстүнкү катмарында жаңы так элес булас болуп пайда болгондо ушул масканы кылсаңыз, же атайын ошо күндөн коргоочу каражаттарды, солнцезащитный кремдерди колдонуп, кандайдыр бир косметологко барып мезотерапия кылсаңыз 100% кетиши мүмкүн. Силер менен мен дерматолог, косметолог Мерим Давлетова болдум. Ден соолукта болуңуздар.